Финляндиянын Лапландия аймагындагы Санта-Клаустун айылында Рождествого кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Бул убакта Сантага келген каттарды иреттөөгө элдер жардам берет. This year Santa has received already 200. Учурда Сантага 250 миң кат келди. Алардын саны миллионго жетиши мүмкүн. Көпчүлүгү Кытайдан келген каттар. Андан сырткары Польша жана Италиядан көп жиберилген. Айрым жаш балдар Сантага түрдүү өтүнүчтөрүн жазып жиберишкен. Кээ бирлери жөн гана Санта тууралуу кененирээк билгилери келет. Албетте баарына жооп берүүгө жетишпейт, бирок келген каттардын баарын бирден окуп чыгат. Негизи Рождество алдында Санта бардык бөбөктөргө куттуктоо жолдойт эле. Бул жылы ал жашоо шарты оор үй бүлөлөрдүн балдарына көбүрөөк көңүл бурууну туура көрдү. Hello, Santa here. Oh, hello, Buster. So now, Christmas can start now. My dear friends, there is something I would like to say to you. Кымбаттуу досторум, мен силерге айтарым, эч нерседен коркпогула. Баары өз убагы менен ордуна келет. Эң негизгиси кыялданууну токтотпогула. Жашоодогу оор кырдаалдарды жүрөгүңөргө сактаган таттуу кыялдар менен жеңүүгө болот. Мен баарыңарга Рождество, жаңы жылда көптөгөн жакшылыктарды жана ийгиликтерди каалайт элем. Санта-Клаустун кичинекей айылы Финляндиянын Раваниями шаарына жакын аймакта жайгашкан. Бул жерге жыл сайын 300 миңге жакын туристтер келет. Алардын көпчүлүгү Кытайдан, Германиядан, Орусиядан, Франциядан жана Испаниядан келген саякатчылар. Сантанын айылы ар дайым ачык турат. Аны менен бирге эле Сантанын жашоосу жана майрамдык иш-чаралары тууралуу анын интернеттеги расмий баракчасынан таанышууга болот.